Түркияга эки кызды сойкулукка жиберип жаткан жеринен аэропорттон кылмышкерлер кармалды. Бишкекте дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы Айжан Юлдашева изделүүдө. Ошол кызды тааныган билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Bir күндө 500 бет китеп окуган дин алымы Чубак Ажы Жалилов көзү тирүү болсо 50 жашка толмок. Чубак Ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Ал үй бүлөдө 6 туугандын экинчиси болгон. Атасы Тажибай Жалилов математика мугалими, апасы Гүлжамал Сакыева англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак Ажы орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Ал 1992-1996 жылдары Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиясындагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Эне тилинде жана орус араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Белгилүү алым эмгек жолун 1995-1998 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин чыгыштануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен баштаган. Ал Дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси, Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак Ажы 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтии кызматын аркалаган. Ачык булактарда өз учурунда Чубак Ажынын өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтылып келет. Бир жолу унасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдыртканы белгилүү. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. Дин алымы Чубак Ажы Жалилов көзү тирүү болсо 50 жашка чыкмак. Ал 2020 жылы 11 июлга караган түнү оор абалда ооруканага жеткирилип, саналуу сааттардан кийин пневмониядан улам 45 жашында каза болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Бишкекте 20 жаштагы Айжан Юлдашева изделүүдө. Бишкекте 2004 жылы туулган Айжан Юлдашева изделип жатат деп маалымдады 1 май Риптин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык ал 19 январда саат 23:20 Алтай көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып барган эмес, телефону үйдө калган. Кийген кийимдери коюу жашыл түстөгү күрмө, күрөң шарф, карашым. Белгилери орто дене түзүлүштө, бою 160-165 см. Милиция кыз тууралуу маалыматы бар жарандарды 702 75 53 55 же 102 кыска номерлары аркылуу байланышууга чакырат. Туманбаев: ипотекага алып, кайра ижарага берген батирлер кайтарылып алынат. Мамлекеттик ипотекага алынган батир ижарага берилген. Мамлекеттик ипотека боюнча берилген батир ижарага берилген. Бул тууралуу социалдык тармактагы жарыяларда белгилүү болду. Соц тармактын колдонуучулары Скрябина 45 тарегиндеги батирдин аренда акысына айына 35 000 сом экени жазылган жарнамаларды талкуулап жатышат. Интернет колдонуучулар мамлекеттик ипотеканын үйлөрү бизнеске айланып жатканына нааразы болушууда. Аталган даректеги батирлер 1 ай мурун мамлекеттик ипотекалык насыялоо программасы боюнча берилген. Мамлекеттик ипотекалык компания бул жагдай такталып жатканын жана расмий маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Анышай эже чыгарып тура. Ги бизнеске айланды. Биринчиден маалыматты чыгарардан астын келип туруп маалыматты такташ керек. Биз берген бүгүнкү күндө 2024 жылы тапшырган общий 1059 батир болсо, ал жерде бирөөсү дагы укугу жок квартираларды сдача кыла турган. Андай кыла турган бүгүнкү күндө маалыматтар такталган болсо, анда биз автоматтык түрдө анын квартирасын кайра мамлекетке кайтарып алабыз. Дагы
кийинкиде турган очередке беребиз. Андай мыйзамсыз жасаган кылыктары үчүн анда биз мына ушул аябай чоң бир чарага барабыз. Бул ошол квартираны автоматтык түрдө кайра кайтарып алабыз. Ош шаары аялдама. Бирок бирөө бул жерде аялдама эмес деп айткан эле. Ошого окшогондор көп сыяктуу. Тийиштүү кызматтар бул жердеги башаламандыкка кайдыгер экенин мен айтпасам деле белгилүү. Ташкентте 2 кызды Туркияга сойкулууга жиберүүгө аракет кылгандар кармалды. Ташкент аэропортунда кыздарды Туркияга сойкулук менен алектенүүгө жиберүүгө аракет кылгандары кармалды. Бул тууралуу Өзбекстандын Анкор Уз басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, Нуравшондун 26 жаштагы тургуну Беговат жана Урта Черчик райондорунан келген 2 кызды алдап Туркияга кетүүгө көндүргөн. Туркияда алар сойкулук менен алектениши керек болчу деп болжолдонууда. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Өзбекстанда адам сатууга байланышкан кылмыштар үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.